Бул Астана фонду Кыргызстанда кошкон салым өзүнүн аты менен жана бүгүнкү күндө жасаган кайрымдуулук жардам менен өтө белгилүү фонддордун бири. Бул биринчи эле бизге көрсөтүлгөн жардам эмес, буга чейин да көрсөтүп келген. Мына бүгүн саламаттык сактоо тармагында биринчи алгачкы медициналык жардам көрсөтүү үчүн 50ден ашык бизге ФАП жана ГСП куруп, бир гана куруп бербестен анын ичиндеги жабдуулар менен толук камсыздап берген кезде. Анан өткөндө биз бул фонддун жетекчилерине жолукканбыз. Могу коронавируска байланыштуу бул экинчи жардам. Биринчи жардамда өздүк коргоочу костюмдарды, перчаткаларды, маскаларды жана 3 жасалма дем алдыруу ВВЛ 4 аппараттарын берген. Азыркы күндө алар колдонуп атат. Мына бүгүн ошол кезде сүйлөшкөн 7 машина деп айткан эле. Мына бүгүн ошол 7 машинаны алып келип бизге тапшырып аткан аземинде турабыз. Бул 7 машинанын экөөсү толук кандуу ичиндеги медициналык жабдуулар менен камсыз болгон. Ал эми 6оосу болсо, мындайча айтканда тез жардам машинасы болот. Бул негизинен областтарга бүгүн жиберебиз. Эң керектүү, муктаж болгон райондорго ар бир областка бирден машина жиберебиз. Машина из России, ЗИЛ машина, как вы видите. Машина новая из завода. Наш заказ 3 месяца назад мы заказывали и недавно приехали. И там 2 машины как реанимация и 5 машин скорая помощь. Бүгүн биз мына Астана фондунан биздин саламаттык сактоо тармагына керектүү жабдыктарды жана мына скорый тез жардам машинелерди алып жатабыз. Бул биздин негизи мына жалпы саламаттык сактоо тармагына жана ошол эле убакытта санитардык эпидемиологиялык кызматка аябай эле чоң жардам болуп жатат. Анан ушул Астана фонду тарабынан бизге ушул социалдык тармакка аябай эле көп жардам болуп жатат. Мисал айтып кетсем, ошол эле ИВЛ аппараттар берилген, жеке коргонучу каражаттарды дагы алганбыз.